Жогорку Кеңештин мурдагы спикери коомдук ишмер Мукар Чолпонбаевдин сөөгү аларча көрүстөөнүнө коюлду. Саясатчы буга чейин вирус жуктуруп алганы боюнча айтылган COVID-19 каршы штаб тараткан кабарга ылайык, вирус айынан анда эки тараптуу пневмония, дем алуу жетишсиздиги жана башка бир катар өнөкөт оорулары өрчүп кеткен. Чолпонбаев бул илдет менен оору 5-майда ооруканага түшкөн. Ошол эле күнү реанимацияга которулуп, андан бери абалы оор деп бааланып жаткан эле. Экс-спикер 70 жашта болчу. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Тажикстан акыркы учурларда кыргыз-тажик чек арасындагы абалды атайын корчутуп жаткандыгын билдирди. Мекеме тараткан билдирүүдө чек арадагы жагдайды жасалма дестабилдештирүү тажик тарапка пайдалуу болуп жаткандыгы айтылат. Кыргызстандын аймагында мал жандык жаюуга болбой турганы боюнча кыргыз тараптын мыйзамдуу талабына каршы Тажикстан аскерлери Кыргызстандын чек арачыларына карата ок чыгаргандыгы кабарланган. Кыргызстанда бир сутка ичинде ооруканада 12 бейтап айыгып чыкты. Бишкек шаарында 6, Ош облусунда 3, Нарын желкесинде 2 жана Жалал Абадта 1 сакайды. Сутка ичинде болсо 5 ак халатчан вирус жуктуруп алды. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 280 учур катталды. Алардын ичинен 231 мед кызматкерлер жана стационарлардан айыгып чыккан. Ал эми өткөн суткада болсо ооруканадан 1 айыгып чыкты. Өткөн аптада Бишкектин 1-май райондук сотунда Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу соттук иште экс-башкы прокурор Айда Салянова жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Шамиль Атаханов көрсөтмө берди. Ал Жаныш Бакиевди экстрадициялоо боюнча атайын операция өтмөк, анткени аны Кыргызстанга алып келүү зарыл болчу. Себеби соттун өкүмү чыккан, ошол боюнча жоопко тартылыш керек эле. Ал өлкө үчүн маанилүү болчу деп айткан. Ал эми Айда Салянова Азиз Батукаев өлкөдөн чыгып кеткенден кийин Алмазбек Атамбаев менен жолуккандыгын билдирген. Ош шаарынын аймагында кырдаалга байланыштуу мектептердеги быйылкы жана мындан бир нече жыл мурда мектепти аяктаган бүтүрүүчүлөрдүн жолугушууларына салтанаттарын өткөрүүгө уруксат берилбейт. Ош шаарынын аймагындагы бардык мектептер ата-энелер комитеттери менен байланыштарды күчөтүү тапшырылды. Кымбат унаалар менен Ош шаарынын көчөлөрүндө шаардан сырткаркы эс алууга чыгууга жол берилбейт. Талапты тартипти бузгандарга мыйзам чегинде чара көрүлөт. Ушундай эле талап 10, 20, 30 жылдык жолугушууларды өткөрүүгө келгендерге дагы коюлат.